Эненин баркын, эненин улуулугун баалоо, аларга сый урмат көрсөтүү деген эмне? Же алтын сөйкө, шакек тагып, кымкап көйнөк кийгизүүбү? Рас, аргим аргандай ойлоп түшүнсө керек. Эң негизгиси апакең аман эсен маңдайыңдан жумшак сылап, чекеңден сүйүп турса, ана баласы алдынан кыйытпай, айтканын айткандай, дегенин дегендей аткарып турса, жаман сөз айтып көңүлүн оорутпаса, бакыт дегендин дал өзү ошол болуп жүрбөсүн. Мейли дейле, ким кандай ойлоп сүйлөсө өз эрки. Кандай күн, кандай учур болбосун эне ыйык. Ал эми энесинин мээримине кусадар болуп, эшик ачылса үмүттүү тиктеп, апам келип калаар деген ой тилеги ишке ашпай калып, умсунуп, улутунган бөбөктөрдүн муңайым көз карашы бул жашоонун өксүгөмө эмне? Акылсайра Жумабекова мына ушундай бөбөктөр менен муңдаш сырдаш, өз баласындай өмөчөктөп карап келет. Ирада үй бүлөлүк балдар үйүнүн жетекчиси. Мында ар баланын ой кыялы ар башка. Алардын тилин таап, эпке келтирүү да оңой эмес. Анандагы эмгек жамаатынын ынтымагын ыдыратпай, бир ата бир эненин балдарындай ынтымакка келтирип иштөөнүн өзү эле чоң эрдик. Адам болуп жаралгандан кийин ар бир иш тапшырылганда ошого бир жөн эле иштеп кетүү эмес, ошол жерде бир из калтыруу, жүрөгү менен берилип иштөө деп мен башынан бери ошо принцибим ошондой. Ошол максатта ошо пенсияга чыгып отурар мезгилимде ушу карантин учурунда мэр суранып калды. Ушундай балдардын үйү кароосуз калуу коркунучунда ушундай карап бериңиз, кичине оңдоп бериңиз дегенинен анан ошол макул болуп өзүм ушул жерде иштеп атам. Бул иш мурда жетекчи болуп иштөөдө мындай көңүл болбойсуң өтө ушул иштерге. Анан жакындан келгенде бул өтө кызыктуу. Өзүң мындай ушунчалык балдарды аяоо эмес, ошолорго берилип, ошолордун жашоосу менен жашоо. Ошолордун мисалы үчүн бул кыздарыбыз бар биздин 3 тарбиячы кызыбыз бар. Ошо тарбиячы кыздарыбыз мына бүгүнкү сменге туш келген Фарида, Махабат, Гүлмира, мына ушул 3 эжекелери ушу балдарга эне ордуна эне болуп ошо анан үйдөгүдөй биздин балдар үйү үй бүлөлүк балдар үйү аталгандыктан ушу үй бүлөдө кандай тарбияланса ошондой тарбиялоого үндөп ушундай аракеттерин кылып атышат. Биз кадимкидей баягы детдомдордо же болбосо башка эмелердей бир тамак ашын үй бүлөлүктөй кадимки колго кесишет, кыздарды үйрөтүшөт, ошону пилменди жасашат, манту жасашат, кыздардын өзлөрүн түйгүзөт кадимкидей касканга тиздирип, борсок жасашат, пилмен жасашат, тиги пирожкини кадимкидей жасашат. Анан жөн эле дүкөндүн нанын жей бербестен колго жасап ошо үйдүн да нанын сагынат балдар. Апамдын нанын сагынам деген ырда бар эмес, ошондой болуп колго жасап беришет, бүт баарын хашандан үйдө жасап беришет. Андан сырткары ошо тамак аш менен элек болбостон ошонун мына азыркы учурда онлайн окуу бул биздин тарбиячыларга өтө күч келди. Ошол элестет 12 баланын 11-и окуп, ошол 11-ин өзүнүн бир гана соткасы менен ошону жиберип, мугалимдерге тапшырмаларын аткартып, ошону түнгө чейин аткарган күндөрү болду. Мына азыр 2 соткабыз болуп, кичине жеңилдик болуп, бир аз 6 бала бирөөнөн, 5 бала бирөөнөн жиберет. Ошентип окуп атышат. Ошолордун сабагына дагы. Мына тарбиячы болуш элестет 1-класстан 9-класска чейинки баланын программасын өздөштүрүп, ошонун туура же туура эместигин текшерип, анан мугалимдерге жиберип, ошону аткаруу бул бул жердеги тарбиячыларыбызга өтө күч келтирди да, күч болду. Мен ушу берүүдөн пайдаланып, ушу жерде талбай ушу бир 4000-5000 маяны алып, ушу балдардын тегерегинде бекер отурбастан иштеп берейин деген ушул тарбиячыларга ушу берүүдөн пайдаланып чоң ыраазычылык билдирем. Буларга билдирбегеним менен ушу жүрөгүмдө ыраазы болом дайыма. Ушу маянанын кичинекейине карабай ушу күн түнү менен ушинтип иштеп жүргөндөрүнө ушунчалык ыраазы болосуң. Андан сырткары мына бул жөн эле тамак ашына сабагы менен эле камсыз болбой, ошонун нас кийимин да бүтүн экендиги, бутунун жылуу жүрө тышка чыгып баратканда топусун кийдиби, ошолордун бүт баарын тең карашат. Кийимдерин бүт баарын элестет. Эми үйдө бир 4 баланын кийимин жууп атам деп келиндер кыйналса, булар 12 баланыкын жуйт. 12 баланын жууркан төшөгүн бүт баарын тең, 12 баланы мончого түшүрүү аларды.
Анан ошолордун шейшебин үтүктөп, кийимин үтүктөп ошонун баарын даярдоо бул бир чоң бир адам көтөрүлгүс жүктү жасап атышат булар. Чындыгында ошо ыраазы болом. Анан кыздарды жөн гана тарбиялабастан ошолорду гүл сугаруусунан өйдө чаң арчийт, күндө бир маал эртең менен турганда физзарядкасын жасашат да, анан бир сыйра гүлдү тамызып күндө чылкылдатып сугарбай тамызып сугарышат да, анан кийин чаңдарын бир сыйра бүт арчып, андан кийин жуунуп тазаланышып, анан тамакка отурушат. Мына тамакка отурганда да дежурствосу бар балдардын. Өздөрү билет, дежурство илинип турат. Ошолорду даярдайт экөө. Калганы жууп тизилип турат. Ушундай бир бакытка батасың ошолорду. Анан эми бул жерде эң биринчи ден соолук да. Ошол тамак ашы, сабагы, кийим кечесинен сырткары бул балдардын ден соолугу биринчи кезекте. Мына биздин шаардык мэрия депутаттар, шаардык кеңештин депутаттары да ошонун баарын эске алып, бул жерде жарым ставка болсо дагы медициналык кызматкердин орду бар. Ошол жерде мына Каным эже бизде ошол эжекебиз иштейт дагы, мен ал эже бар, санаам тынч. Ошол жердин тазалыгы, балдардын ден соолугу бүт баарын тең карап турат. Бүт баарын анализин график менен өткөзөт. Анан ошол бир балабыздын ичинен глисти чыгып калды өткөндө, анализ чыккан. Ошону саатынан өйдө жазып берип, ошону ичирип, бир ай ичирип, бүт баарын карап туруп анан кайра анализ тапшырганда таптаза чыккандан таң калдым. Үйдө эне да антип баланы карай албайт, убагы менен дарысын берип, ошону күндө бир маал келип балдардын ден соолугун карап кетет. Температура барбы, тамагы ооруп калган жокпу, сүйлөтүп көрөт, тырдатып көрөт, ошонун тамагынан биринчи башталат оорунун баары деп. Анан мына бул учурда гриппке каршы прививкасын берди. Бүт бардыгын балдарын апарып. Андан сырткары биз жөн эле ошо медициналык жактан карап койбостон биз хренди ачытып кыздар суу менен ошону тынбай берип атты. Мына бир дагы бала Кудай сактасын, ушул карантин учурунда дүйнөнү каптап аткан коронавирус оорусунан Кудай сактап, ошо жакшы абалда келатабыз. Бир да балабыз чекеси ысып ооруган жок. Ушул эженин тыкыз карагандыгынын негизинде. Андан сырткары мына чеснок бизде постоянно пияз менен чеснок берет, тамак менен поварларыбыз заставлять этебиз. Ошон тамактын алдында бирден баш чеснок жешет, пияз жешет, эме ошо көндү балдарда ошого. Ошо чесноктон өзүбүз жанагындай лазы жасап коюшкан кыздар, ошону беришет тамак менен, бүт ошо чеснок менен пияз сактап атат деп эметем, ойлойм. Эми бизде ошол тамак аш проблемасында бир балага 60 сом бөлүнгөн. Тамак ашка күнүнө бир балага 60 сом коротулат. Мамлекет ошонусуна да рахмат. Мына шаардык кеңеш, мэрия ушу балдардын камын көрүп, бир да бала ушу талаада калбаса экен деп, ушундай тагдырдын кыйын учуруна туш келип калган балдарды баш калкалатып, ушу жерде үй бүлөлүк, энелик тарбиясын берип караганга көмөктөшүп беришти. Эми бизде ушул берүүдөн пайдаланып, бизде шаарда көп диаспоралар бар. Мен диаспора ушу ассамблеянын башчысы болуп да иштегендигиме байланыштуу ошо диаспоранын башчылары дагы ушу кол сунушуп жардам кылып атат. Өңгөчө Дунган диаспорасына ушу берүүдөн пайдаланып мен ыраазычылык билдирем. Ушу Анвар өзү баш болуп, Дунгандын жигиттери бүтүндөй картошкабызды, сабизибизди, пиязыбызды, кызылча, капуста, чеснок, ушунун баарын тең ошолор камсыз кылып турду бизди. Ушу очорда бир дагы кем болгон жокпуз ушундан. Эми тамак ашы баарыныкы кадимки үйдөгүдөй, өзүңөр көргөндөй 4 маал тамак беришет. Азыр сөзсүз түрдө балдарды 2 саат уктатышат. Бизде кадимкидей эле баягы режимди, Советтер Союзундагы режим сакталган. Балдарды эс алдырып, мээсин чарчаган кезде кадимкидей уктап тургандан кийин полдник бар. Полдникте сөзсүз түрдө салат жасашат кыздар. Жеңил. Же пирожкисин жасап коет, же чебуреки жасап коет. Ушундай тамактарды берип, салат менен чайын берип, андан кайра бир сырагын сабагын кайталап, анан кийин саат 7-лерде азыр кар жааганына байланыштуу чана тээп атат балдар.
Ошо тарбиячы менен ызы чуулдашып, бирөөнү тияк башына, бирөөнү бияк башына машиналардан сак бололу деп, ошону тегеректеги жолголоттун балдарынын баары келет, кирпич заводдогу балдардын баары келет. Ушундай бир бизерден балдар мындай кеткиси келбегендей шарт түзүлгөн да. Жакшы. Жакшы, эми ушу силерге ушу эске алып, ушундай кыйынчылык убакта ушу балдар үйү эмне кылып атты экен деп ушу планыңарга киргизип, ушу кабар алганы келгениңерге мен коллективибиз менен чоң ыраазычылык билдирем. Ылайым ушундай азыркы дүйнөсүнө келген апаттан аман эсен чыгып кетелик баарыбыз тең. Бардык элибизге тынччылык каалайм. Өңгөчө эненин көз жашы болбосун, баланын кайгысы болбосун, эне атадан айырбасын Кудайым. Ошону менен үй бүлөлүк жашоону каалайм. Бүт бардыгына тең ден соолук берсин. Колго нан бышырып беребиз. Бул анткен себеби биздики деген семейный балдар үйү. Анан пирожки бышырабыз, бүт үйдө эмне тамак бышырсак, ошонун баарын бышырып беребиз. Мисалы үчүн оромо бышырабыз, колдун кесмесин жайып туруп кесебиз. Анан балдар үйдүн нанын сагынат деп, нан да бышырып беребиз. Кол нан бышырып беребиз да. Полдникте болсо салаттарды жасайбыз. Ужинда дагы өзүнчө тамак. Обедте первый, второй менен жасайбыз баягыдай эле. Колго кесме кесип бышырып беребиз, оромо бышырабыз. Балдарга ошо чүчпара бышырабыз. Бардыгы үйдөгүдөй эле тамактарды жешет балдар. Акыл Сайреже директор болуп келгенден бери биздин мына бул полдорубуз түшкөнү турган, полдорубузду жаңылатты, королорубуз асфальтталды, терезелерибиз салынды, эме кылып жыгач терезелер эле пластмасс терезеден кылып кыздардын спальнясына салып, баары жакшынакай болуп оңолуп келатат. Сыртындагы жакшынакай кылып окрошкалады. Бул Акыл Сайреже келгенден бери көп иштер жасалып атат бизде. Баары жакшы, ойдогудай. Ичи болсо биздики мына өзүңөр көргөндөй уютный, үйдөгүдөй эле, жылуу, теплый пол, кыздардыкында, балдардыкында, залда, мынакей кухняда өзүңүздөр көргөндөй баардык жерде жылуу азыр кыш мезгилинде. Түндүгүнөн бүтүн буларды апам жапкан нанды сагынам. Мындагы бөбөктөрдүн арасында ырга бийге, сүрөт тартууга жөндөмдүүлөрү, шыктуулары көп. Жашаган жерлери жылуу, кийимдери бүтүн, курсактары ток. Бир гана өксүктөрү күтүү, эңсөө менен таң атырып күн батырганы. Көпчүлүгүнүн эле ата-энелери ичкиликке берилип кеткен. Же жеңил ойлуулук, өз кет башын ойлоо, энем, апам дешип ыр чыгарып күткөндөрү канча. Что без тебя только проделать, только до тебя я проживу самой, только до тебя поделаю самой, я проживу без тебя только, я только до тебя не знаю, что без тебя проделать, только до тебя ушел далеко путь, это самой, только до тебя, только туда зовет, куда не знаю, что без тебя проделать. Аламда теңдеши жок асылым алтын апам, жашама жарык берген жалгызым жаным апам, жан тартып дайым мага, жанымда жалгыз гана жарокер апакеме болорум жалгыз ага. Тамчыдай сүтүн берип талыкпай баккан апам, алыста жүрсө дагы балам деп шашкан апам, бал ширин сөздөр менен эреткен жан дүйнөмдү ар дайым бир өзүмө сүйүктүү жаккан апам, балам деп дайым күйгөн эненин таламында, унутпайлы бейиштөрү эненин таманында, бой тартып чоңойгондо ороңдоп четке какпай. Белка песенку поет, орешки грызет, орешки непростые, самородки золотые. Кара мончо карагат кандай болуп жаралат, жегенде эле кетип жеген сайын аралап, карагат кара мончо карагат, карагат кандай болуп жаралат. Того балдар барышат, тойгончо жеп алышат, кечте тарап келишип тоголонуп калышат, карагат
Кара мончо карагат, 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 кара мончо карагат. Биздин тоғыз карагат, бышып тура сагалат. Жебеби оксунду ба илатканың жарабас. Кара мончо карагат, кара мончо карагат, карагат, кара мончо. Ойгомушчу, комушчу, четип койчу комузду. Элжирексиң, элжирек, бириктир атомузду. Муят алчат айткан, сынган бугу кампайган. Ушул сонун күлдөдү, уккан жандай кайгы кампайган. Ойго кейбейтун айын, оюнуңа угайын. Токтогулдун ботоюн, четип койчу угайын. Токтогулдун ботоюн, четип койчу угайын. Ойгомушчу, комушчу, четип койчу комузду. Элжирексиң, элжирек, бириктир атомузду. Муят алчат айткан, сынган бугу кампайган. Ушул сонун күлдөдү, уккан жандай кампайган. Атнан күйүн, атка чой, тайбай. Эйбигин, таны менен тайбай. Чачык күйүн, ая досум мекенди. Жактап кейдин, бичин атайбай. Айгай бекегесей, ажакыктын чоюнда. Өткүндө пүйөсөбөй, өтагыңда чоюнда. Белая береза под моим окном перекрыла снегом точно серебром. И на пушистых ветках снежные каймой распустились кисти белой бахромой. О, молодец. Иштеген эжелер канчалык мейрим төккөн менен өз энедей болуу кайда. Эне бала бөлүнбөсө дейсиң, атаганат жашоо сен же мен ойлогондой болбойт тура. Үйдө деле дал ушундай тамак, төшөк, окшош өңдү туйлат. Айласыздык, аргасыздык, башка айтарга сөз жок. Акыл сайра эже бөбөктөрдүн күнүмдүк болсо да жашоосу ойдогудай өтсө деп жатакананы оңдоп түзөдөн өткөрдү. Чирип, жараксы абалга келген полдору жаңыртылып, терезелери алмаштырылды. Имараттын сырты коозулуп шыбалды. Короолор ылай, баткак болуп, кирип чыга албай кыйналып келишкен. Эни минтип мелтиреп асфальтталды. Демирчилер жардам беришкен. Өзүнүн үй бүлөсү да дайыма кайрымдуулук ишин жасашат. Алдыбызда чоң сыноолор турат, шайлоолор турат. Ошондо элиме кааларым, ошо элибиз өзү эле көрүп билип калды окшойт. Тандоосун тандап калды деп ойлоп атам. Кимди тандаса дагы элибизге, жерибизге бир ак эмгеги менен ушундай кыйынчылыктан чыгарып кете турган жетекчи келсе деп. Ошо мен дагы эне катары, жетекчи катары тиленип кетем. Эли журтубузга тынччылык болсун. Ошондо иштеп аткан мына адамдарыбызга бүт бардыгына ушул кенедей ушул Каракол шаарында ошо балдар үйүнө кол сунган адамдарга ошо берүүдөн пайдаланып ыраазычылык билдирип кетейин. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушул жерди баткак болуп, суу болуп, ушундай болуп турган жерин бир эле ооз сөз менен ушу СМУТТнын жетекчиси Айгүл Өмүралиева баш болгон Каныбек мырза мына коллективи менен келип ушинтип асфальт кылып кетти. Асфальттагандан кийин балдарыбыз жыргап, ушул жерде ролик теп, велосипедтерин теп, мына көчөгө чыкпай сонун болуп ойноп калышты. Эми өзүңүздөр көргөндө ушул убакта жетекчилерге мына Аманат кредит банкынын жетекчилигине да мен аябай ыраазычылык билдирем. Өзүңүздөр азыр баамдадыңар болуш керек. Ошо эки бөлмөбүздүн полу чирип, ушундай асадык берип турган кезинде ушуну кадимкидей кылып жасап берди. Андан сырткары өзүбүздүн үй бүлөбүздүн жардамы менен мына ушул биздин зданиянын сыртын көрүп турасыздар. 300 квадрат метрди ушундай актап, сырдап, эмелери жок экен. Отмостка, анамналардын баары фундаменттен суу куюлуп, асадык бергени коркунучта турган зданияны сактап калдык деп айталым. Ушундай балдар үйүнө, тагдырдын татаал турмушуна кабыл болгон балдардын чекесин сылап кеткен жетекчилерге ыраазычылык берем. Жеке ишкерлер бар, жеке элдерибиз, жигиттерибиз ушу азыркы заманда ушундайга көп көңүл бөлүп калыптыр. Ошолордун баардыгына ыраазычылык билдирем. Кыздар бири-бирине эже сиңдидей болушуп, чачтарын өрүп, куду эне өңдөнүп, камкыр өсүп жатышат. Тарбия таалим күчтүү, өз убагында укташып, ойношуп, сабак окуганга да үлгүрүшөт. Ден соолуктары күндө текшерилип турат. Учурдагы илдетти алдын алуу боюнча ар кыл чаралар көрүлүүдө. Эч нерсе бир карап койсоңуз өйдө кара. Настроениеси жок болчу. Мени карап күлүп. Денең тазабы?
Tişin orugan jokpu? Bir жылда bir bular profosмотр деп коебуз медицина боюнча, ошол profosмотрдан bir жылда bir өтүп турабыз. Например, быйыл апрелде өткөнбүз, тетиги эмеде биз совместно иштейбиз бореки КСВ Назик менен Кашка Суудагы. Анан ошол жака анализдерин тапшыртам, баарыныкын бир алып барып, аяк менен договор чечип, руководители Гендирбаева врач, ошону менен согласовать этип, баланча саатта келгиле, баланча саатта мындай деп айтып берет. Биз ошо боюнча лабораторияга анализдерин өткөзөбүз. Андан кийин поликлиникага алып барып, бүт врачтардан өтөбүз. Bir жылда bir осмотр болот. Эгерде анализдери, например, эме болуп калса, анемия же болбосо глис болуп калса, bir ай дарылап туруп, кайра повторный кайра тапшырып, ошо врачтардын көзөмөлүндө болот. Алар bir жылда bir келип, биз чакырып, же болбосо bir профосмотрдун мындай туура эмес жактары болуп калса, алар келип көрүп турушат. Ошогон бардыгына мен барып айтып, келгиле, мындай анализдери болуп калды, тигипде ошентип совместно иштейбиз да. Алар bir жылда bir келип, эгерде чакырып калсак, балдар ооруп калса, анда бат-бат келүүгө туура келет. Эметпесе, анда bir жылда bir осмотр кылабыз. Поликлиникте ССМ деп коебуз, центральный ошо жака алып барып врачтардан өткөзөбүз. Ошол анан бир жердин тазалыгы дагы менин мойнумда. Анан тазалыктары болсо дезсредствобуз бар. Дезсредствону директорубуз алып берген, чуркап жүрүп алып берди. Ошолорду генеральный уборка деп коебуз. Генеральный уборкабыз bir эмеде, bir жумада bir генеральный уборка кылабыз. Генеральный уборканы ошо воспитательдер менен чогуу баарыбыз жасайбыз. Жок деп жуурап, жогору жакты карап отурууну чекилик катары сезген Акыл Сайра Жумабекова өзү да көп балалуу эне. Күп район Талдысуу айылынын кызы. Өмүрлүк жолдошу Ырыскул ага дагы жетекчилик кызматтарда жүрдү. Чыгыш электр ачык акционердик коомун жетектеген. Бири-бирине кептешип, кеңешип иш кылышып, ынтымактуу, үлгүлүү үй бүлө, тарбиялап жаткан балдарындагы акыл эстүү, коомго керектүү адамдардан болсо деп тилейт.